11. bölüm. İşenimdin ayıktırıcı güçü. İşenim den soluktu kalıbına keltiret. Ağa göңүлүңүздү bölüңüz. Mına kança жылдар boyu илимпоздор işenim menen den soluktun ortosundагы байланышты изилдеп келе жатышат. Бүгүн биз işenim адамдын өмүрү толук жана жашоого толуусу үчүн эң негизги булактын бири экендиги тууралуу абдан көптөгөн маалыматтарга ээбиз. Бизди жараткан жана бизди чексиз түбөлүк сүйгөн, биздин жашообузга карата жакшы максаттары бар тирүү Кудайга ишенүү, биздин денебиздин жана жан дүйнөбүз менен сезимдерибиздин саламаттыгына оң таасирин тийгизип абдан пайдалуу. Жараткан Кудайыбыз тууралуу түшүнүүбүз болуп, жана аны таанып, ал тууралуу ойлонуу биздин жашообуздун баардык чөйрөсүнө таасирин тийгизет. Ал эми биздин руханий көз караштарыбыз жана жашообуз биздин денебиздин акыбалына жана биздин инсандыгыбыздын баардык жагына түздөн түз таасир этет. Биз мурдагы ойлорубузга караганда руханий жашоо биздин ден соолугубуздун баардык жагына абдан маанилүү. Окумуштуулар дагы да болсо бул суроону изилдеп келишет. Бирок биз ишенимдин биздин жашообузда маанилүү экендигин тастыктай алабыз. Төмөндө ишенимдин бизге толук бейпилдик менен тынчтыкка алып келип, адамга толук таасирин тийгизерин мисалдары сунушталат. Биринчи, жан дүйнөбүздүн кыйынчылыктардан чыңалуусу. АКШнын Калифорния штатынын Аламеда графствосунда 7000 адам жалпы жонунан изилденген. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жаратканга табынуу үчүн жыйынга барган ишенүүчү адамдар дүйнөдөгү күнүмдүк тиричилиги менен алек болуп, жаратканга кайрылып, ишенбеген адамдарга караганда күнүмдүк милдеттердин алдында акча, каражат жана ден соолукка байланыштуу түйшүктөрдөн абдан азыраак чыңалышаарын көрсөткөн. Экинчи, артериалдуу кан басымы. Дьюк университетинин изилдөөлөрүнүн маалыматына караганда, жараткан Кудайга табынуу үчүн жыйындарга барган, сыйынышкан жана Кудайыбыздын ыйык сөзүн үзгүлтүксүз окуган пенсионерлердин артериалдуу кан басымы жыйынга барбаган, ишенбегендердин кан басымына караганда төмөнүрөөк экендиги аныкталган. Үчүнчү, айыгып сакаюу. Ошол эле Дьюк университетинин изилдөөлөрү. Операция болгондон кийин ишенүүчүлөр орточо 11 эле күн жатып оңолуп чыгып кетишкендиги, ал эми ишенбегендер 25 күн бою ооруканада калышкандары такталган. Төртүнчү, иммунитет. 1700 чоң кишилерди изилдегенде, алардын ичинен жыйын чогулуштарына барышкан ишенүүчүлөрдүн денесинде интерлейкин 6 айык кыз оорулары бар адамдардын денеси иштеп чыккан иммундук затынын төмөн болору аныкталган. Бешинчи, жашоо ыңгайы. Көптөгөн изилдөөлөрдү аныктаганда, жараткан Кудайыбызга ишенген адамдар өздөрүн өлтүрүүдөн, спирт ичимдиктерин ичүүдөн жана баңги заттарды колдонуудан, мыйзамдарды бузуп кылмыш кылуудан алыс болору такталган. Алтынчы, сары санаа. Колумбия университетинин изилдөөлөрүнүн маалыматтарында динди тутуп тарбияланган апалардын кыздары, ишенген аялдар, ишенбей, Кудайсыз тарбияланган кыздарга, аялдарга караганда 60%га төмөн сары санаа менен кыйналышаары аныкталып жазылган. Апалары туткан динди тутушкан, апалары барган жыйындарга барган кыздар, хандра жана меланхолия менен ишенбеген кыздарга караганда 71%га аз, ал эми уулдар 84%га аз кыйналышат. Биздин күнөөлүү дүйнөдөгү ден соолук. Эң жакшы ден соолук үчүн ишеним менен руханий жашоо гана
жетишпейт. Бул дүйнөдөгү биздин ден соолугубузга жана жашоо шартыбызга күнөө күчтүү таасирин тийгизген. Ошонун айынан жараткан Кудайыбызга болгон ишенимибиздин тереңине жана күчүнө карабастан, биз кандайдыр бир деңгээлде денебиз, акыл аң сезимдерибиз жана рухубуз кыйналып жашап келебиз. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө эң күчтүү жана чоң ишенимге ээ болгон Аюптун эң чоң күчтүү ооруну башынан өткөргөндүгү жазылган. Элчи Павыл жараткандан анын денесиндеги тикенекти алып салчы деп 3 жолу жалынып жалбаргандыгына карабастан, айыгуу албастан колундагы болгон нерселерге жана акыбалына ыраазы болуусун жараткан айткан. Менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Корунттуктарга жазган 2 каты. Элчи Павыл мындай сөздөрдү жазгандыгы да таңгаларлык эмес. Анткени мен алсыз болгондо күчтүүмүн. Ошол эле 12 бөлүмдүн 10 аяты. Мындай кубаттоолор ишенгендигине, сыйынгандыгына жана доктурлардын жардамына карабастан, дагы да болсо айыкпас оорулардан кыйналып жаткан адамдар үчүн абдан маанилүү. Ишеним маанилүү, бирок кээ бир суроолор кала берет. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары абдан ишендирээрлик. Ишеним адамдын денелик жана руханий жашоосу үчүн абдан чоң мааниге ээ. Бирок ага карабастан абдан олуттуу суроолор пайда болуп калып келет. Эгерде биздин ишенимибиз күчтүү болсо, ошо менен биз каалагандай жашай берсек болобу? Жана ошондой жашоодо ден соолугубузду жакшы сактай алабызбы? Ишеним бизге ден соолуктун мыйзамдарын бузуу үчүн уруксаат береби? Ден соолуктун мыйзамдарын бузуу менен бирге биздин жашообуз узак болооруна ишене алабызбы? Жашоо ыңгайыбызга караганда, эгерде ишенимибиз күчтүү болсо, бардыгы жайында жана жакшы болот деген түшүнүк жаңылыштуу, жалган түшүнүк. Анткени ошондой жашасак, акыры ооруканага жатып калабыз. Ал эми ишеним өзүнөн өзү сыйкырдуу дарыга окшош деген ой, бул акылга сыйбаган жомок. Кээ бир ишенүүчүлөр адам ооруп калып, доктурларга жардам сурап кайрылса, анын ишеними жетишсиздешет. Ошол эле ишенүүчүлөрдүн жараткан Кудайыбыз кереметтүү күчү менен ооруну айыктыра алгандай эле, доктурларды да колдоно алат деген ойлор башына келбейт. Албетте, айыгуу акыры жараткан Кудайыбыздан келет. Ал биздин улуу айыктыруучубуз. Ошондуктан, ал айыктыруучу болгондуктан, адамды айыктыруу үчүн эмнени жана кимди колдоноорун ал өзү чечет. Ишенимди аныктоо жана аны колдонуу. Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү чыныгы ишеним кандай экендигин, анын булагы кайда экендигин жана анын жыйынтыгы кандай болоорун карап чыгууну сунуштайбыз. Ишенимдин маңызын түшүнүү үчүн элчи Павылдын еврейлерге жазган катынын 11 бөлүмүнүн 1 аятын окуудан баштайлы. Ишеним бул үмүттөнүп, күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ынануу. Ишеним деген эмне? Бул жашоонун пайдубалы. Ишеним дегенди билдирген латын тилиндеги субстанс деген сөз. Эки башка сөздөн биригип бир сөздү түзөт. Суб жана станс. Суб деген сөз бир нерсенин алдында дегенди билдирет. Бул сөздүн башындагы үзүндүнү мисалы субмарина деген сөздө колдонот.
Su aldında süzgön kayık degendi bildiret. Stans деген söz негиз. Тактап айтканда, биздин жашообуздагы бардык нерсенин алдында жөлөк жана кубат болуп, пайдубал катары кызмат кылган негиз. Ишеним биздин тиричилигибиздин чыныгы пайдубалы. Бардык нерсенин негизи болуп, биз кыйынчылыктар менен күрөшкөн учурларда ишеним бизди колдоп жана кубаттап турат. Жеткилең руханий жашоонун негизи болуп, ишеним руханий жашообузду кыйроодон сактайт. Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү Адам атанын уулу Абыл, Енох, Нух пайгамбар, Ибраим пайгамбар, Жакып, Муса пайгамбарлар, Юсуп жана башка каармандар бардыгы бүткүл өмүрүндө ишенимдерин сактагандыгы аларды бир тизмеге бириктирет. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө элчи Павылдын еврейлерге жазган катынын 11 бөлүмүн караңыз. Ишеним бул биздин жаратканыбыз менен болгон тыгыз мамилебиз. Анын сураган нерселеринин бардыгын аткарууга бизди шыктандырган жана ал биздин жашообузда кыла турган нерселеринин бардыгын шектенбей кабыл алуу, аракетибизди ойготкон нерсе. Анткени жараткан Кудайыбыз эч качан бизге бир да жамандык каалабайт. Болгону гана жакшылык каалайт. Биз жаратканыбыздын падышалыгына, бейишине барганга чейин жашообуздагы бардык кыйынчылыктар менен түйшүктөрдү жеңүүбүз үчүн бизге жараткан Кудайыбыз күч кубат береринен шектендирбей, бекем ынандырган. Бул ишеним. Ушундай жол менен ишеним бизди жараткан Кудайыбызга, бизди сүйгөн, бизге эмне жакшы экендигин толук билген жана бизге чыныгы бакыт берүүнү каалаган түбөлүктүү, ыйык инсан катары ишенүүбүзгө үйрөтөт. Ишеним биздин бардык табыйгатыбызды азыктандырып, биздин рухубузду бекемдеп, бизди кубаттап, үмүтүбүздү жаңыртып, жана биздин көңүлүбүздү азыр биз кандай экендигибизге караганда келечекте кандай болорубузга бөлөт. Ишеним жараткан Кудайыбыздын ант кылып айткан сөздөрүнө таянып, анын бере турган белектерин, анын сөздөрү аткарылганга чейин эле кабыл алат. Асмандагы данк бөлмөсү. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө элчи Павылдын еврейлерге жазган катынын 11 бөлүмүндө бардык замандагы ишеним каармандары жазылган. Алардын ысымдары асмандын данк бөлмөсүндө жазылган десек болот. Бул бөлүмдө жазылган ишеним каармандарынын биринчиси өлүм коркунучу алдында турса дагы, өлүмдөн кереметтүү түрдө куткарылбастан каза болгондугу таң каларлык. Ишеним менен Абыл Кудайга кабылдыгынан жакшы курмандык алып келген. Ишеними аркылуу анын адил деп табылгандыгы жөнүндө жана анын тартуулары жөнүндө Кудай күбөлөндүргөн. Ишеними менен ал азыркыга чейин сүйлөп жатат. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. Кудайыбыздын ыйык сөзү боюнча Абыл такыба жана адил адам болгон. Бирок анын ишениминин жыйынтыгы кандай болду эле? Анын ишеними анын өлүмүнүн себеби болуп калган. Эгерде анын ишеними жок болгондо, ал аман эсен калмак. Абылдын агасы Кабылдын ишеними жок болгон. Ошого карабастан ал узак өмүр сүргөн. Ал эми чын жүрөгүнөн ишенген Абыл каза болгон. Кимде-ким чыныгы ишеним тууралуу туура эмес түшүнүккө ээ болгон адамга бул окуя кызык болуп көрүнүшү мүмкүн. Анткени көптөр эгерде кимде-кимдин чыныгы ишеними бар болсо, ал сөзсүз түрдө
кыйынчылык менен түйшүктөрдөн арылууга же ар кандай оорулардан айыгууга ээ болот деп эсептешет. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жазылган ишеним каармандарынын бири Енохтун жашоосун карап көрөлү. Ишенгендиги үчүн Енох асманга алдынды. Ал өлгөн жок, аны таппай калышты. Анткени аны Кудай алып кетти. Алынып кетерден мурун ал Кудайга жаккандыгы жөнүндөгү күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. Эгерде Енохтун ишеними жок болсо, ал башкалардай эле өлмөк. Бирок Енохтун ишеними болгон, ошондуктан ал өлүмдөн толугу менен арылып куткарылган. Ушундан улам Енох кандай ишенимге ээ болгон болсо, Абыл дагы так эле ошондой ишенимге ээ болгондугун айтсак болот. Анда эмне үчүн ал эки адамдын тагдыры, жашоосунун аягы эки башкача болгон? Биз бардык эле суроолорго жооп таба албайбыз. Бирок бизге бир нерсе так белгилүү. Тагдырлары ар башка болгонуна карабастан, Енох да жана Абыл дагы ишенишкен максаттарына жетишкен. Башкача айтканда, Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жазылган каармандардын жашоолору бизди жашообуздагы эч бир акыбалдарына жана коркунучтарына карабастан, жараткан Кудайыбызга болгон ишенимибизди сактообуз керек экендигин үйрөтөт. Эми болсо, Нух пайгамбардын жашоосунан үлгү алалы. Ишеними аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсе жөнүндө аян алып, өз үй бүлөсүнүн куткарылышы үчүн Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеними менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады. Ишенимдин негизинде адилеттиктин мурасчысы болду. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. Ишеним Нух пайгамбарды анын учурундагы көптөгөн адамдарга күлкү болуп көрүнгөнүнө карабастан, ага жараткан Кудайым айткан нерселердин бардыгын так аткарууга түрткү болгон. Бирок Нух пайгамбар жараткан Кудайыбыз ага берген көрсөтмөлөрдү тил алчаактык менен аткарган. Жаратканга толук ишенүү менен жамгыр жаай турганына бир дагы себеп болбогонуна карабастан, ал 120 жыл кемени курган. Мына ушуну ишеним деп атаса болот. Ибрайым пайгамбардын башынан өткөргөнү да карама каршылык болуп эсептелет. Ишеним аркылуу Ибрайым мураска ала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырыкка баш ийип, кайда барарын билбесе да жолго чыккан. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. Ишеним аны туулган жеринде жашап жаткан, коопсуз жашоосун калтырып, тааныбаган жана белгисиз жерге баруусуна түрткү болгон. Кандай таңгаларлык карама каршылыктар. Абыл ишеними менен каза болду. Енох ишеними боюнча түбөлүк өмүргө ээ болду. Нух пайгамбар ишеними менен баш ийген. Ал эми Ибрайым пайгамбар ишеними менен жетектелип, өзү билбеген тарапка саякатка чыгууга кайраттанган. Жараткан Кудайыбыздын антына ишенип, Ибрайым пайгамбарыбыздын жубайы Сара 80 жашка келгенде боюна бүткөн. Андан бир нече жылдар өткөндөн кийин Ибрайым пайгамбар Мория жерине барып, уулуң Исхакты курмандыкка чал деген жаратканыбыздын буйругуна баш ийип аткарган. Анткени ал жаратканыбыздын бардыгын алдын ала кам көрүп койгонуна толук ишенген. Ал жерде жараткан Теңирибиз Ибрайым пайгамбарыбыздын ишенимин ушунчалык жогору баалап жана уулун өлүмдөн куткарып калган. Ибрайым пайгамбарыбыз менен Сарага уул берем деп ишендирген Кудай эми аларга ошол эле ишениминен баш тартпай,
уулун курмандыкка алып келгиле деп буйрук берген. Жараткан Кудайыбыз кереметтүү жол менен Ысқакты өлүмдөн арылткан. Анын ордуна келечекте бизди күнөөлөрдөн арылтып жана өлүмдөн куткарып, биздин ордубузга курман боло турган Иса Машаяктын мисалы болгон улуу курмандык катары ак кочкорду берген. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө элчи Павылдын еврейлерге жазган катынын 11 бөлүмүндөгү дагы бир карама-каршылык болуп көрүнгөн сүрөттү таба алабыз. Жусуп жашоосундагы укмуш кыйынчылыктарга карабастан жаратканыбызга ишенимдүү болгон. Акыры аны ишениминин жыйынтыгы жараткан Кудайыбыздын батасына алып келген. Жусуп өзүнүн жашоосун акырына чейин Мисирдин байлыгы жана сулуулугунда өткөргөн. Муса пайгамбардын жашоосу тескерисинче болгон. Жараткан Теңирибиз чөлдө адашып, тентип жүргөндүгүнө толугу менен андан көз каранды болууну үйрөнсүн деп, Муса пайгамбарды Мисир жеринен алып чыккан. Муса пайгамбар күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгына караганда, Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Машаяк үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан артык байлык деп эсептеген. Себеби келечектеги сыйлыкты караган. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. Жусуп жаратканга ишенип Мисир жергесинде калып жашаган. Бирок Муса пайгамбар ошондой эле ишеним менен Мисир жергесин калтырууга мажбур болгон. Жусуп ишенген жана байыган, ал эми Муса пайгамбарыбызды жакырчылык коштогон. Чыныгы ишеним Абылдын жашоосу өлтүрүлгөндүгүнөн аяктагандыгына, же болбосо Инох жашоосунун акырында тирүү асманга алынып кеткендигине карабастан, жараткан Кудайыбыздын эркин түшүнүүгө жана аткарууга негизделген. Жараткан Кудайыбыз менен Нух пайгамбар сыяктуу жашаган жеримде калып эмгектенүүмдү каалайбы, же болбосо туулган жеримди таштап Ибрайым пайгамбар сымал алыс жерге кетүүмдү каалайбы? Мени Жусуптай байлыкта жашоомду каалайбы? Же болбосо Муса пайгамбарыбызга окшоп, мусапырдай чөлдө тентип жүрүүмдү каалайбы? Чыныгы ишеним үчүн эч кандай маанилүү эмес. Ишеним бул эч өзгөрүүсүз жана шектенбей жараткан Кудайыбызга толук ынануу. Бүгүн сиз кандай акыбалдасыз? Балким сиздин жашооңузду катуу оору коркутуп турабы, же ден соолугуңуз эң сонун абалдабы? Балким сиз жашап турган үйүңүз менен толук ыраазысыз. Бирок көчүүңүз керек болуп, ошол көчүүдөн коркуп турасызбы? Молчулукта жашап жатасызбы, же эптеп-септеп электр жана суу эсебин төлөп жатасызбы? Жакшы никеде жашап рахаттанып жатасызбы, же жубайыңыз менен болгон көптөн берки жаман мамилеңизден кыйналып жашап келе жатасызбы? Жараткан Кудайыбыздын сизге ушунчалык жакын экендигин сезип, же ал сизден алыс тургандай сезилип жатабы? Ишеним ушул айтылган сезимдер менен абалдардын бирине да көз каранды жана байланыштуу эмес. Жараткан Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү элчи Павылдын еврейлерге жазган катынын 11 бөлүмүндө жазылган. Дант бөлмөсүндөгү ишеним каармандары башынан ар кандай акыбалдарды өткөрүшкөн. Ишеним айлана чөйрөдө эмне болуп жаткандыгынан көз каранды эмес. Ишеним биздин ички дүйнөбүздө эмне болуп жаткандыгына түздөн түз байланыштуу. Жогоруда айтылып кеткен ишеним каармандарынын бардыгын бириктирген жашоолорундагы бир нерсе бар. Алар ар дайым жараткан Кудайыбызга ынанып ишенишкен. Ишеним жараткан Кудайыбыздын буларды бергендигине ыраазычылык. Алсыздыкта күч кубат берген үчүн, сары санаада үмүт берген үчүн, шектенүүбүздө жетектеген үчүн,
кайгы капаларыбызда кубаныч бергендиги үчүн, кооп тонууларыбызда тынчтык бергендиги үчүн, билимсиздигибизде даанышмандык берген үчүн, жана коркунучта кайраттуулук бергендиги үчүн ыраазычылык. Накта ишеним кайраттуулук менен баатырлыкка толгон. Андай ишеним жеңүүлөрдөн коркпойт, жана мүмкүн эмес деген сөздү билбейт. Ал ар дайым эч кандай кыйынчылыктарга карабастан, эч качан жаңылбаган жана жеңилбеген жараткан Теңирибизге толук таянат. Жараткан Кудайыбызга ынануу, өзүн толук бир да шектенүүсүз ишенип тапшыруу. Бул ишенимдин эң негизги бөлүгү болуп эсептелет. Ошол ынануу биздин мээбиздеги бакыт гормондорунун эндорфиндерин иштеп чыгат. Ал эндорфиндер биздин иммундук түзүлүшүбүздү бекемдеп, жана биздин денебизди ден соолукка чулгайт. Ишеним булагы. Ишеним гипертрофирленген жана жакшылыкка гана багытталган ой жүгүртүү же өзүн өзү алдап бир нерсеге ошондой болот деп көндүрүү эмес. Адам өзүн мажбурлап чыныгы ишеним менен ишендирүүгө мүмкүн эмес. Чыныгы ишенимдин булагы бир гана жараткан Кудайыбыз өзү. Бул тууралуу Кудайыбыздын ыйык сөзү мындай деп айтат. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. Андан да маанилүүсү ишеним биздин жараткан, кудуреттүү, бардыгын алдын ала билген жана эң мээримдүү, ырайымы чексиз Теңирибиз менен болгон ынануунун негизиндеги терең мамиле дегенди билдирет. Ал мамиле жаратканыбыз бизди сүйөрүн жана бизге ар дайым жакшылык гана кааларын, акыл, аң сезимибиз менен түшүнүп кабыл алуудан башталат. Биздин жан дүйнөбүз менен сезимдерибиздин абалы биздин денебиздин саламаттыгына абдан күчтүү таасир этери бизге белгилүү. Канзас штатынын университетиндеги окумуштуунун басылып чыгарылган изилдөөлөрүндө биздин жан дүйнөбүз менен сезимдерибиздин жакшы абалы денебизди чың саламаттыкка сактоо орчундуу мааниге ээ. Өзгөчө мындай абал катуу жакырчылыкка туш болгон адамдар үчүн абдан керек. Башкача айтканда, эгер сиздин ден соолугуңуздун чың болуусун кааласаңыз, же болбосо абдан чаташкан акыбалдарга чырмалып калган болсоңуз, анда сизге жан дүйнөңүз менен сезимдериңизди жакшы жана шайыр болуусуна муктажсыз. Бардык муктаждыктарыңыз тең камсыз болбосо дагы, бактылуулукту жана бардык нерсеге ыраазычылыкты сезип жашоо ден соолугуңуздун жакшыруусуна алып келерин изилдөөлөр даңазалаган. Висконсин жана Мэдисон штатынын университетиндеги психология профессору Кэрол Риф мындай деп жазат. Азыркы учурдагы илимде жан дүйнөнүн жана сезимдердин жакшы болуусу бул жөн эле ички дүйнөнүн акыбалы эмес деген тыянактар пайда болуп жатат. Ал биздин мээбизде жана денебизде болуп жаткан нерселерге түздөн түз байланыштуу. Кэрол Риф ден соолугу чың адамдардын жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуусунан гана абдан аз жапа чекпестен, кыйналып чыңалуу, гормондорунун деңгээли жана ачууландыруучу нерселерден да абдан төмөн болот. Ишенүүчү адамдын жан дүйнөсү менен сезимдеринин жакшы болуусу бир гана жараткан Кудайдан келет. Биздин денебиз жаратканыбыздан гана айыктыруучу күчтү алат. Ишенүүчү адам жашоосунун бардык акыбалдарында жараткан Кудайга толук ынанат,
толук шексиз ишенет жана жашоодогу башка нерселердин бардыгы адамды мынчалык жандандырып жана ден соолугун чыңдай албайт. Ишенимдин өсүп көбөйүүсү. Эгерде ишеним алсыз болсо, эмне кылыбыз керек? Балким сиз ишеним бизди жандандыруучу күчкө ээ экендиги менен макулсуздар. Бирок сиз өзүңүз анчалык күчтүү деле ишенбей жатканыңызды сезип жаткандырсыз. Биз сизди кубандыргыбыз келет. Сизде өзүңүз элестете алганыңыздан дагы көп ишеним бар. Сизде ишеним жок болгондугу түйшүк эмес. Ал эми сиз өзүңүздө болгон ишенимиңизди жашооңузда колдонбой жатканыңыз чыныгы түйшүк. Ыйса Машаяк Теңирибиздин шакирти элчи Павыл жараткан Кудайыбыз ар бир адамга өзгөчө өлчөмдөгү ишенимимди бергендигин жазат. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Римдиктерге жазган каты. Качан биз жараткан Кудайыбыздын бизге болгон сүйүүсүнө толук ишенип, ага толук ынануу менен акыл, аң сезимибизден кайрылсак, ал бизге керектүү өлчөмдөгү ишенимимди берет. Ишеним. Бул жараткан Кудайыбыз бизге бере турган белек. Канчалык биз ишенимимге көп кайрылган сайын, ал уламдан улам бекем боло берет. Жараткан Кудайыбызга толук ишенип ынанууну үйрөнгөн сайын, жашообузда ар кандай сыноолор жана түйшүктөргө кабыла баштайбыз. Алардын кесепетинен ишенимибиз күч алып өсө берет. Кээ бир мүнөттөрдө биздин көңүлүбүз чөгүп, алсырап калган учурлар ишенимибизди абдан бекемдеп өстүрөт. Биз Кудайыбыздын ыйык сөзүн окуп, ой жүгүрткөнүбүздө дагы ишенимибиз өнүгөт. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жазылган чындыктар биздин акыл, аң сезимибизди толтуруп, биздин ишенимибизди бекемдейт. Бул тууралуу Кудайыбыздын ыйык сөзү болгон ыйык китеп мындай дейт. Демек, ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Римдиктерге жазган каты. Биз акыл, аң сезимибизди канчалык Кудайыбыздын ыйык сөзү менен толтурган сайын, уламдан улам ишенимибиз бекем жана күчтүү боло берет. Кудайыбыздын ыйык сөзү биздин шектерибизди жок кылат. Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздү жараткан Кудайыбызга ачып, жана бүгүндөн баштап анын күчүн кабыл алууну каалайсызбы? Эгерде жараткан Кудайыбыз менен терең ишенимге негизделген мамилеге ээ болууну жана ага ишенүүнү кааласаңыз, анда анын сизге ишеним берүүсүн өтүнүңүз. Мындай тирүү ишениминдин артыкчылыгын өзүңүздүн ден соолугуңузда сынап көрүңүз.